Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин тарбиялык сааттын темасы энелер эсен, апалар аман болгула. Май айында белгиленүүчү энелер, апалар майрамы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Апалардын эмгеги эң оор жана түйшүктүү. Апа болуш сыймыктуу да, түйшүктүү да. Апа бала деп жашайт. Апа деген сөз эң бийик, ыйык жана баа жеткис. Баланын биринчи сөзү, сүйүнгөндөгү, корккондогу сөзү бул апа. Апа баланын коргоочусу, жардамчысы, эң жакын адамы. Ошондуктан апа баланын ички тону, жүрөгүнө жакыны деп эсептелет. Апа көп кырлуу адистердин ээси. Апа врач, үй кызматкери, агроном, тарбиячы, ашпозчу, адвокат, экономист, банкир. Бирок апа маянасы жок иштейт. Апанын бир эле максаты бар. Ал балам жакшы адам болсо, элине кереги тийсе, эл сүйгөн адам болсо, деп гана жашап келет. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт. Энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы, өз энеңдин мээриминдей мээрим болбойт. Урматтуу номер 52 Турат Арзыкулова орто мектебинин эжекелер жамааты. Сиздер мектепте эжеке болсоңуздар, үйдө сүйүктүү эне, сүйүктүү апа, сүйүктүү тайнесиздер. Сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктап, сиздерге чың ден соолук, узун өмүр жана бакубат жашоону каалап кетер элем. Апалар, майрамыңыздар менен мен сизге гүл сунам. Казал гүлүм таттына, таза тусsun баарына. Ырдап жаткан кызга окшоп, ыргаласын шамалга. Мен ырдайын, сен бийлеп кой, мага бакыт тилеп кой. Суу куямын, багамын, суранарын күлүп кой. Апалар, майрамыңыздар менен. Алтын апа, болбочу капа, уулуң үчүн саны тартпа. Алтын апа.